Садыр Жапаров, УКМК Матраимовду камайын дегенде мен токтотуп калдым. Президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы Садыр Жапаров бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимовдун кармалып кайра бошотуу боюнча BBC радиосуна берген маегинде түшүндүрмө берди. Ал Раим Матраимов боюнча чечимди өзү кабыл алганын билдирди. УКМК жетекчиси камайын деп айтты. Анткени Раим башкалысы менен паспортун өзгөртүп Дубайга чыгып кеткенге даярданган экен. Аны кармап келишкенден кийин мага чалып камакка алабыз деп айтышты. Токтоп тургула, жети өлчөктүү кесели деп айттым. Анткени буга чейин 2 жыл мурун Алмазбек Атамбаевди камадыңар. Раимдан 3 эсе бай, миллиарддары бар, бир тыйын төктүрдүңөрбү? 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Кубанычбек Кулматовду камадыңар. Раимдан 2 эсе бай, мамлекетке 2 тыйын төктүрдүңөрбү? Жок, аны да мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Ошол сыяктуу эле Албек Ибраимов, Сапар Исаков жеп боюнча деп жатат. Эшматов, Ташматов жана башкалардын бирөөсүнүн мамлекеттик казынага 1 тыйын төктүрдүңөрбү? Жок, деген Жапаров. Премьер-министр анын иштөө стили башкача экенине токтолгон. Мисалы, Раимдин азыр алып барып 5 секундда камап салсак болот. 4 дубалда жата берет. Бирок 1 тыйын келбейт. Анткени ал өзү кармалгандан кийин эсептери жабылат. Мындайча айтканда кустура албайбыз. Сот жараяны жылда уланат. Эгерде азыр камакка алып анан ишин тергейбиз десек, мал-мүлкүн конфискация кылабыз десек, анда бир үйүн же машинасын, макул бир объектисин алалы. Бирок ал 24 миллион эмес, 2 миллион дагы чыкпаган мүлк болот да. Ошондуктан мен силерден суранам. Бир эле Раим эмес, бардык коррупционерлер кусат. Биз кустуруу жолу менен кетебиз. Андай кылбайбы камакка алынат. Кечээ күнү кармалгандан кийин дароо 80 миллион сом төктү. Тергөө органдары менен иштеше турган болду. Ноябрдын аягына чейин 2 миллиард сом төгөт. Эми бул баш эле, азыр изденелек. Мына Ташиевдин кызматка чыкканына 3 эле күн болду. 3 күндүн ичинде кармап келди. Менин деле жумушка чыкканыма 3 эле күн болбодубу? Анан эми эч нерсе боло элек деле дүрбөлөңгө түшүп, мурун сүйлөшүп алышыптыр. Анан чыгарып жиберүүдө дегенди токтотуп, тескерисинче эл журт, журналисттер бизге колдон буттан алып жардам берип турсаңыздар. Эгер коомчулук талап кылса, азыр дароо камакка алып койгонго болот. Бирок андан эмне пайда деген суроо салды Жапаров. Өкмөт башчы жылдын соңуна чейин жетишпестик 30 миллиарддан ашык экенин белгилеп, бюджет тешигин бүтөө зарылдыгын кошумчалаган. Эске салсак, кечээ 20 октябрда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимов кармалган. Кийин ал бюджетке келтирген зыяндын ордун толтура баштаганы кабарланган. Сотто баш коргоо чарасы каралып, сыртка чыкпоо боюнча тил кат менен үйүнө жиберилген. Өтө адилетсиз, мыйзамсыз отурган миңдеген жаран 15-20 күндүн ичинде түрмөдөн чыгат. Түрмөдө адилетсиз, мыйзамсыз отурган миңдеген жаран 15-20 күндүн ичинде же 1 айдын ичинде түрмөдөн чыгат, деди премьер-министр Садыр Жапаров. 21 октябрда BBC'нин кызматына маек берип жатып. Мен түрмөгө адилетсиз, мыйзамсыз түштүм. Мени зордоп алып барып камап коюшту. Түрмөнүн ичинде мага окшоп камалган миңдеген бала бар. Менин төбөм көрүнгөн үчүн эл билип атты. Журналисттер жазып аттыңар, айтып аттыңар. Каптагаев мунун чатагы жок болуп, ал жерге катыштыгы жок эле десе да болбой камап койду деп өчү жок. Мага окшогон миңдеген балдарды жакшы билем. Мына бүгүн ГСНге тапшырма бердим. Ошолордун бардыгын ревизия кылгыла, жөндөн-жөн эле адилетсиз отуруп калгандар, майда чүйдө менен отургандардын бардыгын амнистия менен чыгаралы деп сүйлөштүм. 15-20 күндүн же 1 айдын ичинде миңдеген адам түрмөдөн чыгат. Мен мамлекетке мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотом деп бийликке келдим, деди Жапаров. Нариман Тулеев кызматтан кетип, милдетин Алмаз Бакетаев аткара баштады. Нариман Тулеев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруудан баш тартты. Бул тууралуу кала жетекчисинин маалымат кызматынан билдиришти. Тулеев биринчи вице-мэрлик кызматтан кетүү үчүн арыз жазып билдирүү тараткан. Анын айтымында мэрдин ордун талашкандардын арасында күмөн санаткан ар кандай топтор бар экен. Алардын айрымдары колу тийгенге чейин барып жатышты. Керек болсо элди өз ара кайраштырып коюуга да даяр экен. Биз Садыр Жапаров экөөбүз шаардыктардын жашоосуна коркунуч жаратууга акыл жок экенин түшүнүп, мен иштен кетишим керек деп чечтим, деп айтылат кайрылууда. Ошондой эле билдирүүдө мэрдин милдетин мындан ары вице-мэр Алмаз Бакетаев аткарары айтылат. Эске салсак, 21 октябрь күнү Бишкек шаардык мэриясынын алдында Нариман Тулеевдин кала башчынын милдетин аткаруучу болуп дайындалышын мыйзамсыз деп эсептегендер митингге чыгып, анын тарапташтары менен чатакташа кетишкен.
Биримдик менен Мекеним Кыргызстан партиялары кайталап шайлоого катышат. Жогорку кеңешке кайталап шайлоого Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиялары катыша алат. Эксперт Айнура Усупбекова өзүнө таянып 24 кечиге жазып чыкты. Усупбекованын айтымында аталган саясий партиялардын ишмердүүлүгүнө мыйзам тарабынан тыюу салынган эмес. 4-октябрдагы добуш берүүнү жокко чыгарылышы алардын иш-аракеттери себеп болгонун укук коргоо органдары далилдей элек. Ошондуктан эгерде бул партиялар БШКга катышуу жөнүндө билдирүү жөнөтсө, анда шайлоо комиссиясы аны четке кагышы же кабыл албашы мүмкүн эмес. Негиз жок, деди Айнура Усупбекова. Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузуу фактылары боюнча материалдарды 4-октябрда Ички иштер министрлигине жана башкы прокуратурага жөнөткөн. Азырынча жооп жок. Белгилей кетсек, буга чейин Реформа партиясы аталган саясий партияларды жана Кыргызстанды каттоону жокко чыгаруу талабы менен Юстиция министрлигине кайрылганы маалымдалган. Эске сала кетсек, 5-октябрда БШК Бишкекте массалык башаламандыктардан кийин шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп табууга аргасыз болгон. Элдин кыжырдануусунан улам өлкөдө бийлик алмашты. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетти. Мамлекет башчынын милдетин убактылуу аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровго өттү. Айыл чарба министри кызматына Тилек Токтогазиев дайындалды. Жогорку кеңештин депутаттары айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин кызматына Тилек Токтогазиевдин талапкерлигин жактырды. Ушул апта аларча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин жыйыны өтүп жатат. 21-октябрда мурдагы министр Эркинбек Чодуев өз арызын жазып кызматтан кеткен. Тилек Токтогазиев 30 жашта. Анын талапкерлигин бул кызматка 2019-жылдын май айында да жогорку кеңештеги Бирбол фракциясы көрсөткөн болчу. Токтогазиев Жашыл Чарба аттуу агрохолдингдин негиздөөчүсү катары белгилүү. Жаш саясатчы 4-октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоодо Ата Мекен партиясынын тизмеси менен жарышка катышкан. Мухаммедкалый Абылгазиев экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү имаратында өткөн сурактан чыкты. Анын айтымында ал күбө катары суракка чакырылган. Бирок кайсы иштин алкагында чакырылганын айткан жок. Мен сурак сырын ачыкка чыгарбоо жөнүндө кагазга кол койдум. Ошондуктан кайсы иштин алкагында чакырылганын айта албайм. Азыр жумушсузмун. Ошондуктан бош убактымды үй бүлөм менен өткөрөм. Өлкөдөн чыгып кетүү ниетим жок, деди ал. Мухаммедкалый Абылгазиев кайтадан суракка качан чакырылаарын билбээрин айтты. Сурак 4 саатка созулду. Агрессия өтөр койсом көрдөтөс. Неме азыр биздин тергөөнүн сырын ачкоо боюнча өзүнчө неме бар да. Мен ошого өзүм убадамды бердим, ошон үчүн баары жакшы эч кандай. Кайсы окуялар боюнча сурап атыр, ошону ачыктап айта албайм. Азыр мен болбой чыктым, анан кайрачы барып айтсам туура болобу. Ошо кайсы иштер боюнча да айтканга болбойт экен, Мен сөз бердим. Кийинки кадамдарыңыз кандай болот? Эч кандай. Азыр мен эмне жумуш жокмун. Жумуш жок. Үй бүлөм менен Кыргызстанда болом. Үйнөрүм баары бирге болот. Бул иште боюнча статусун өзгөргөн жок. Неме боюнча эле күбө катары эле калды. Күбө катары. Үйнөрүм баары. Рахмат бар. Күнөөсүз адамдарды күнөөлөп ошонун баарын өзүбүз өткөрдүк, биз ага жол бербейбиз деп атат. Мен азырынча ишенем ушул сөзгө. Ошон үчүн мен качайын, өзүмдүн эли менен жери менен кетейин деген оюмда. Сиз Биз баарыбыз чогуу болуп атабыз. Сиз өзүңүз өкмөттү жетектеп турганда эч кандай бир мыйзам бузууга барган жокмун деп эсептейсиз? Эч кандай мыйзам бузууга барган эмесмин. Ошон үчүн мен бардык суроого жооп берүүгө даярмын. Баарыңарга ийгилик,